Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрүк өрмандары. Тамга терек, калмак кырсыга кире беришти. Тоодун зонасына келдик, тоо тарапка. Бул жерде жакшы бир үйүбүздү, бир ажекебиздин үйүрүнөн мына ушул бээ сатылат экен. Анда эмесе мен бээнин маалыматын ажынын өзүнөн алып берейин. Ушу бээни тааныштырайлы, жашы, бою, теги. Бээни мен былтыры Сарылактык калмак кырсынын сарылана Кеңеш деген баладан алганмын. Молдо жашкан укасы? Молдо жаштын укасы. Анан быйыл өзүм жана көк жалыма койдум. Комиссарга көк жал. Комиссарга. Анан ошондон токтогон иншалла. Канчаны тууган бе экен? Эртең менен дагы сурадым, ашып барса 5 тууган дейт. Ичинде 6-чысы болушу мүмкүн дейт ака дейт. Андан ашык эмес дейт. Неме боюну көз өлчөмү айтпайсызбы? Чоң бе экен да? Мен билбейм, көз өлчөмү бир 60-дан өйдөраак, 65ге барбаса керек. Шуну айтам да, чоң экен да, билбейм канча экен го. Мына бээлердин ошо бүкүрү эң чоң, бүкүрүдөн кийинки эле ушу бээ да. Суагай. Жакшы экен, мен жакындан тартып өтөйүн, анан дагы маалыматын алайлы. Чоң болуп. Ошого сураганым бою канча деп, чындыгында чоң экен. Көрүңүздөр, мынакей. Мен жайда да көргөм буларды, жайда да тартып кеткенбиз, Белсас жайлоосунан 1-2 кулун сатылган. Кар, кыш экен бияк, сон экен. Бастырып кууп тартып коюн. Да, эти жогорак, толсо бул. Бороз эле алган, бороз. Неме, ажеке бул сизге келгенде тудубу? Мага келгенде ошо Кеңештин гүл сарысына жүргөн экен. Гүл сарысына кызыгып, ошондон бир кулун алам деп алдым эле буну. Сулуна карабай эле. Анан келгенден кийин тууду, ургач тууп берди жаныбар. Ошондой жыгып алып калайын деп. Бул азыр жылкычы эле айтып атат, байтал сатпайсызбы дейт. Бул көбүрөөк пул керек. Байтал сатсаң 3-4 сатыш керек ушу бийини. Сатып бир неме бүтүрүп алсам иштериме. Ошо сатпай турган бээ бул. Чыга турган бээ. Боз экени анык да, Кудай калса. Иншалла айгырда көк жалда жүргөн. Сен өзүң билесиң, эки бар. Грижасы бар, анан көк жал бар. Бул көк жалда жүргөн. Көк жал. Ошо немеге окшош. Комиссардын өзү суагай узун. Анда эле видеосун таштап коем, кийин кошуп койсоң. Жакшы экен. Анда бээнин баасын айтың. Бээнин баасы эми көп деле айтпайын, сатыла турган 330 миң. 330 миң. Анан кийин жанагындай негатив комментарийлерди кыргыз туугандарым сураны жазбасаңар. Ар нерсенин өзүнүн пулуна жараша болот иншалла. Буну койгон айгырды мен деле кулунда $6,000 алгам кулун кезинде. Ушу жакшы бээлерди коюп, жакшы кулундарды алайын деп. Түшүнгөн адам алат. Түшүнбөгөн. Мен пайгамбар саллаллаху айткан немеси бар го. Сүйлөсөң жакшы кеп сүйлө дейт. Же унчукпаган дурус дейт го. Сүйлөсөңөр жакшы нерсе сүйлөгүлө. Атаң жаман нерсени жазбайлы окул. Жакшы нерсе сүйлөсөңөр өзүңөргө жакшы. Мынакей достор, кандай көрүнүп атат? Күнгө жагылыштабы тегеретти тартып коюн. Мен буга жана көк жалдын видеолорун дагы кошомун. Мына ушул бээ экен. Азыр уктуңар, тууду деп атат Гүлсарыдан. Эгер кимге жакса келип көрүп алсаңыздар болот. Мынакей достор, кезектеги өспүрүмдү тааныштырабыз. Бастырып турары беле жетилеп. Келиңиз ажеке, бунуңузду. Ушу да неме көк аттын комиссардын жиени да, көк аттын кызынын баласы. Бул кулун кезинде ала албай калдым эле. Анан күздө сатам дегенден күздө алдым эле. Азыр эми акча зарык болуп сатып берейин деп мен. Пулу деле жөнүндө эле. Жашы кандай?
Жашы жазга бышты болот. Жазга бышты, аз куна. Анан бунун атасы деле ошо Карамарттын аты дейт. Карамарттан алып 1-2 жыл үйгө коюп, кайра эле ошо Карамарттыктар былтыр алып кеткен дейт. Ошо ээсинин немесиндечи маалыматында ошондой деди. Бирок бунун энесинин дагы видеосу бар. Көкбе, чоңбе. Анда жөнөтөм, анда кошуп койсоң. Бул чоң ат болбойт да, бул орто ат болот. Кичинекей болбойт. Орто ат болот. Азыр эми үйрөтүлүп мингиби же жөн эле? Жок, минилек, бир кичине эле үстүнө секирип неметип көргөн. Буларды үйрөтүштүн деле кажети жок. Комиссар 1-2 мингенден эле өзүлөрү үйрөнүп кетет. Комиссар кармагандар баары билет. Өтө акылдуу эстүү жылкылар болот. Бунун баасы канча? Бунун баасы 170 болсо. Жакшы болот, эми андан эле кичине түшүп берем да. Ден соолук бутугулу жеп ичкен жакшыбы? Баардыгы жооп. Ушу бээлер менен кошо эле жүрөт муну. Азыр кармап кой дедим да, ошо кармап койду да. Жакшы экен. Мен жакындан тартып өтөйүн. Анан кийин дагы маалыматын алайлы. Мынакей достор, бул өспүрүм жакса буну көрүңүздөр. Жакындан да тартып өтөйүн. Карга көрүнбөй калат экен сuyактары. Бой канча бар? 1,50 барбы? Билбейм канча экен. Линейкамен өлчөп койсок. Көз өлчөмгө азыр кызыгат эми, бою канча деп. Мен мына 1,70. 1,72. Мен дали мен undayrak болом. Бияка ченеп алсаңар болот. Жетпей калат ушундай болот. Жакшы экен. Мынакей достор, маалыматыны уктук. Жакса чалып ажакеге байланышып көрүңүздөр. Сери да бийик экен да. Сери зоо. Нар көздөй басы. Түз бастырыр. Мынакей достор, маалыматын толук уктук. АТС'нин номерин экранга калтырайын. Ошол жерден байланышып көрүңүздөр. Кет дагы түйдү.